Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан окуучулардын да саны көп номер 4 Киров атындагы гимназия мектеби. Адатта мектептеги окуучулардын саны 300дөн ашса, бул мектептин окуучулардын саны 3780ди түзөт. Быйылкы жылы 11 классты 125 окуучу, ал эми 9 классты 278 окуучу аяктайт. Буга чейин окуучулар арасында акыркы коңгуроо салтанаттары убагында кандайдыр бир кырсыктарга жана тартип бузууларга жол бербөө максатында жолугушуулар өткөн. Бүтүрүүчү класстын окуучулары ата-энелери менен биргеликте салтанатты мектептин короосунда өткөрүүнү туура көрүшкөн. Биз ал чечимдерге макул болдук, ата-энелерибиз деле каршы эмес. Биз бардыгы бандай колго ойдуруп алышты, ата-энелерден дагы, окуучулардан дагы. Акыркы коңгуроо күнү биз ошо мектептен линейка кылып, анан кийин линейкадан класстык саат болуп, өзүбүздүн бандай черектеги баларыбыз менен таанышып эле анан үйгө кайта турган болдук. Бул чечим мага жакты. Бизде ошо уруштар болуп кетиши мүмкүн деп сактанып кол койдуруп алышты. Ошого ата-энебизге эле алып кете турган болуп атат. Ошодон сактаныш үчүн. Белгилүү болгондой, мектеп директорлоруна жана мугалимдерге акыркы коңгуроого акча чогултууга жана окуучуларга бул күндү көңүл ачуучу жайларда белгилөөгө тыюу салынат. Ал күнү окуучулардын коопсуздугу боюнча жоопкерчилик ата-энелер менен мектеп мугалимдерине жүктөлөт. Эгерде тынч өтүп, баарыбыз окуучулардын коопсуздугун камсыздасак, бул биздин жемишибиз деп ойлойм. Эми негизинен бул 25 май окуучулардын байрамы болуп эсептелет. Андыктан ушу күчүбүздүн жетишинче, мүмкүн болушунча ата-энелердин жардамы менен ушу балдарыбызды тынч өткөрүүгө аракет кылабыз. Быйылкы жылы Ош шаарында 2127 окуучу 11 классты аяктайт. Ал эми 4686 окуучу 9 классты бүтүрүүдө. Окуучулардын коопсуздугу боюнча жоопкерчилик ата-энелер менен мектеп мугалимдерине жүктөлөт. Билим берүү башкармалыгында күнү түнү нөөмөт уюштурулуп, фейерверк жана денеге залал келтире турган буюмдарды колдонууга тыюу салуу тапшырылды. Быйыл ушул буйрукту аткарбаган билим берүү мекемелер жетекчилерине, уюмдардын жетекчилерине иш ордун жаза каралганда, эгерде ушу буйрукту ким аткарбаса, иш ордунда каралат деген буйрук бар. Анан экинчиден жана салюттар менен фейерверкти атпагыла деп атат. Себеби дегенде баланын өмүрү, анын техникалык коопсуздук бизге эң маанилүү нерсе. Ошон үчүн ар кандай жаман кырсыктардан оолак болуу максатында ошондой буйрук чыгарылат. Эми буйрук боюнча жыл сайын адатты салтка айланып калгандай акыркы коңгуроо иш-чарасы баардык шаарда 53 мектепте саат 9-да башталат. Анан бул иш-чара мектептин короосунда гана болот. Буйрукту аткарбаган ар бир жетекчиге, мугалимге кызмат ордуна четтетүүгө чейин чара колдонууну биз милдеттендирдик. Мектеп директорлоруна акыркы коңгуроодон кийин көңүл ачуучу жайларда салтанат өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Окуучулар мугалим менен кармалса каттуу чара көрүлөт. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясында болуп өткөн жыйында айтылды. Жыйында мэрия тараптан тиешелүү жетекчилерге 25-26 май күндөрү мектептерде коомдук коопсуздукту камсыз кылууда иш-аракеттерди күчөтүү тапшырмасы берилди. Андан сырткары бүт мектептин жетекчилерине дагы эскертилди. Жанагы ата-энелердин арасында, бүтүрүүчүлөрдүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча баягы акыркы коңгуроо тиешелүү иш-чараларды өткөрүү боюнча акча каражатын топтоо боюнча катуу эскертүү берилди. Бул боюнча эгер мындай бир маселе, көйгөйлүү маселелер дагы булактарга, интернеттик булактарга чыга турган болсо, ошол тиешелүү мектептин жетекчилеринин иш ордунан бери карай турганды катуу эскертилди. 25 май күнү шаардагы бардык мектептерге окуучулардын санына жараша 3 милиция кызматкер бөлүнөт. Алар салтанат учурларында көз салышып, мезгил-мезгили менен башкармалыктын алдында түзүлгөн штабка кабар берип турушат. Эгерде кортеж уюштурулуп, шаар аймагына же шаардан сырткары табиятка эс алуу чыгуу аракеттери катталса бөгөт коюлат. Акыркы 3 жылда Ош областынын жана шаардын аймагында бүтүрүүчүлөрдүн катышуусунда жол кырсыктары катталып, ал адам өлүмү менен да коштолгон. Гүлчөө жолунда эс алып келе жаткан учурда Ош шаарынын окуучулары кырсыкка учуп туруп Кара Суу районунун аймагында каза болгон учур болду. Алай районунда бир бүтүрүүчү кыз өзүнүн атасынын автомашинасын урустасын минип алып туруп 2 кызды тебелеп кеткен учур болду. Ал эми Ош шаарына чектеш жайгашкан Төлөкөн айылында дагы бүтүрүүчү бала өзүнүн атасынын Мерседес үлгүсүндөгү автомашинасын минип алып туруп, дарак түзүп алып туруп, өзү жабыркап жана автомашинага материалдык зыян келтирген.
Белгилүү болгондой, өлкө аймагында акыркы 15 жылдан бери акыркы коңгуроодо ысырапкорчулук аябай көбөйүп кеткен. Жыл сайын бул көрүнүштөн арылуу кыйынга турууда. Быйылкы жылы билим берүү башкармалыгы, мэриянын өкүлдөрү жана тартип сакчылары менен 25 май күндөрү рейд уюштурушат. Атайын кафе, ресторандарга өткөрүүгө, кымбат унааларга чыгып, шаарды айланууга тыюу салынган. Эгерде рейд учурунда окуучулар мугалим менен кармалса, каттуу чара көрүлүп, иштен да бошойт. Ал эми ата-энеси менен кармала турган болсо, жоопкерчиликти ата-энелер мойнуна алат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.